Өзгөрсө болот, чын айтам. Мен өзгөргөн көп адамдарды көрдүм. Жан дүйнөсү иманга сугарылгандачы адамдар такыр өзгөрөт экен. Адамдын жан дүйнөсү дайыма иманга муктаж да туурабы? Ошо иманды качан сен ошо чыныгы бул иман менин жолум, ислам менин жолум, куткаруучу жол, мен бейишке кирем деген адам өзгөрөт экен. Сен деп гана сиз деп сүйлөшүп атканын көрүп атам. Көчөнү чоң буштун болгондун бүгүн кечирип коюш дегенин угуп атам. Көчөнү алдамчы эле бүгүн чындык үчүн жан берип аткандарды көрүп атам. Чындык үчүн жан берет. Кечирип койчу, мен калп айтайын, бирок бул чындык момдой. Жаман көрсөң жаман көр. Көчөгүнү субхан ушундай бир аялдардын юбкасын бирөөндө кое бербеген эмелерчи, бүгүн мамакырам, ey Алла кечир деп мурунку нестер ыйлап аткандарын көрүп атам. Эмне үчүн көрсө өзгөрсө болот экен. Иман өзгөртөт экен деп көрсөчү. Иманга сугарылсаң, анда өзгөрсө болот. Эгер иманга мeenет болбосо, имандын аракети болбосо, анда байгайлап алынча тас кейиптин болот. Менин бир дос балам бар. Аракты аябай көп ичти да, аябай көп ичет. Иччи, имогун. Анан экөөбүз сүйлөшүп калып, анан сен ушундай мени күнөөлөй берет да, сен илгери айтып койт белең мага дин бар депчи. Анан айтсаң да укчу эмес да. Анан бир кандай себеп ушундай го, мисалы аялдарыбыз ушундай го, бул болбойт деп атсаң, анан бир жакка чыгып келе, бул болбойт турбайбы деп келет го. Сен 20 жыл айткансың да болбосо.